5-нче күнү келе калып, уборка меня ждет деп бүт бардыгын өзү жасайт эле. Жаш бала. Өзүнөн мөөнө ушинтип кырсыктап калдым. 2-3 сөз айткандан кийин сразу сайды. То есть мен уже реакция кылып жетишпей калдым да көпчү. Мага Нурдин Кипиракунов деген киши керек эле. Чуркап келип туруп, бир колум мойнума ыргытып кармап турган кезде тиги балдар качып кетти. Бияка угрожает, бычак менен союмду берет. Мени качырыңызчы деди. Азыр Жок, мен истеки боюнча жооп бере алам кичик болом. эмне үчүн? Эки өспүрүмдүн өлүмү, чырылдаган ата-энелердин көз жашы. Өлөрдүн астында да акыркы менен сүйлөшүшүп. Мен азыр 3 өспүрүмдүн тагдыры талкаланган жерде Бишкектеги ботаникалык бакчада турам. Бул жерде 2023 жылдын июнь айында Атай аттуу бала жүрөккө бычак жеп каза болгон. Анын досу Эрнур Атайдын жаназасынан 3 күн өтпөй жанын кыйган. Ал эми Атайга бычак сайган өспүрүм учурда темир тор артында сот өкүмүн күтүүдө. Каза болгон балдардын ата-энелери 6 айдан бери акыйкаттыкка жетпей, тергөө иши таза жүрбөй. Соттук медициналык экспертизалардын жыйынтыгы бурмаланып жатканын айтууда. Бул каргашалуу окуянын чоо жайын тактаганга аракет кылдык. Сиз медиа хабты көрүп жатасыз. Мен аты жөнүм Асель Шамилова. Саламатсызбы? Өспүрүм балдар Атай менен Эрнур 2023 жылдын жайында өмүрү менен кош айтышкан. 17 жаштагы Атай Ниязбек уулу 9 июнда Бишкектеги ботаникалык бакта жүрөгүнө бычак жеп, ооруканада жан берген. Ал эми 16 жаштагы Эрнур Эркинбек уулу досу Атайдын жаназасынан 3 күн өтпөй болгон окуяга өзүн күнөөлөп үйүндө асынып алган. Атай боорукер, эмгекчил, жоопкерчиликтүү, бирөөгө катуу айтпаган элпек улан эле деп эскеришет жакындары. Быйыл Чыңгыз Айтматов атындагы Бишкек лицейин аяктамак. Ал окууда да ийгиликтерди жараткан. Спорт менен машыгып, лыжа тээп, өзгөчө футболду сүйчү. Бирге чыкканда Атай 4-үндө чыккан, анан 8-inde папабыз площадка тияка бияка барып эметерчи да. Садикке жаңы барганда анан фотограф келип атпай, биринчи күнүнөн ыйлап түшүп атпайбы. Атайдын кийимдерин тийген жокпуз. Ошо ойдон эле жапжаң ойдон эле. Монун сүрөтү бар могу үйдө. Кийип өлөрүнө 3 күн калганда. Өзүнүн телефонунда мына сүйүктүү апакем деп мени сохранить эт. Бир жаман айтып, бир айтышы, бир жаным кандайсың, как дела, жакшы жүр, жакшы окуу, я люблю тебя, солнышко. Аман бол алтыным, жакшы окуу, жайга өтүп жолуң ачык болсун, жүрөгүңдө иман болсун. Люблю тебя, какой ты есть алтыным, берекем, ырыскым, байлыгым деп үчөөнү ат коюп койгом, кызымды берекем. Атайды ырыскым, бакайым, байлыгым депчи. Атай аябай ырыстуу бала болчу өзү негизи. Алтын балам Атайым, туулган күнүң кут болсун, жашооң ыйман береке болсун, келечегиң кең болсун. Өмүрүң булактай таза болсун, ыйманың жүрөгүңдө болсун. Ата-энең аман болсун, дүйнөдөгү эң таза адамдардан сен болгон деп мен жибергем таң атпай. Ошо өлөрдүн астында да акыркы менен сүйлөшүшөт. Өлөрүнө 20 мүнөт калганда сүйлөшкөн окшойт. Чырактай уулдарынан ажыраган ата-энелердин күйүтү ичине батпай турган чагы Атайдын атасы Ниязбек Ажыгулов күнүгө уулу жаткан жайга келет. Күнүгө эртең менен же кечкисин шам намазга чейин келип туруп ушул жака келем. А башка эмне кылабыз? Башка арга жок, эчтеке арга жок. Бул баланыкын Кудай бербесин, бирок деген баланыкы жаман экен. Бүт эле талкалап кетпеди үчүбүздүн барынчы. А бияка келгенде эмне? Бияка келгенде постоянно тияк мыягын тазалайт, этине мусорларды алабыз. Карларын алабыз.
Атай жаш болсо дагы бизнестеги биринчи кадамдарын жасап, Кореядан телефон алып келип сатып, унаа сатып, ата-энесине кол кабыш кылып жүргөн. Былтыр апрель айында эле Атай апасына унаа белек кылган. Жаштык өмүр гүлүң бактың сүйүң. Папа мамама буюмду алып берели тигип бу деп заказ кылып, өзү заказ кылып иштейт. Папасы контролдоп акча берип турчу, бирок өзү сатып алып иштеп. Мамам ошондой айдасын деп мага 40 жашымда подарка кылып телефон. Мама эч ким Samsung көтөрбөйт. Папасы мага алып берген жакшы телефон. Аны болду, бир элдер iPhone'го өтүп калган деп, акыркы подаркалары калды, эстелик болчу. Атай деген бул Кудайдан келген бала экен да мен үчүнчү. Мен сыймыктанчымын. Мен досум да болчу, балам да болчу. Ушул жашка чыгып мына башына чирткен эмесмин. Унутулбайт бул балачы. Ал эми Эрнур Эркинбек уулу бир үйдүн жалгыз уулу эле. Апасы Нуржамал Сарыкованын айтымында уулу кыялы ачык, жароокер, дайыма жардамга келген, боорукер адам болгон. Анын билим алып, тил үйрөнсөм деген улук максаттары бар эле. Жалгыз баласынан айрылган эненин көз жашы дале токтой элек. Айласыздан айтып атам, менчи баламды ушундай кылып, неме кылбай, жестокийраак кылып, кичине мындай башка нерсе менен тарбиялап койсок болбок экен, өлбөй калат эле депчи. Чын эле апак кардай болуп жогойгонда. Точно ушундай кылат эле, келип бүт жумуштун баарын өзү жасап калган. Папасы даже сүйүнүп калат эле, алыс жолдорго чыксам, көлгө барып келсем, көзүм чарчап калат, балам уже чогойуп бардык жумушту алып калдык оолуман деп. 5-нчи күнү келе калып, уборка меня ждет деп, бүт бардыгын өзү жасайт эле. Менин колуман деле, Эркиндин колунан деле алып калды эле бардыгын. Бир туугандарга ушунчалык тууганчыл адамгерчиликтүү. Эрнур Эркинбек уулу Атайдын өлүмүнө өзүн күнөөлөп, досунун жаназасынан 3 күндөн кийин жанын кыйган. Ал өлөр алдында интернеттеги аккаунттарынын бирине сторис жүктөгөн. Анда ал Атайдын артынан барарын жазган. Максаттар аябай чоң болчу. Эрнур өткөндөн кийин 2-3 айдан кийин тетрадьын таап алдык. Тетрадьын аябай жазчу экен да. Аябай жазчу экен. Эмнелерди эметет. Азыр мени ата-энеме орусча жазыптыр да бардыгынча. Они все делают для нас. Для меня все делают. И я вот в будущем оправдаю все их доверие депчи, надежды. Я им мир покажу деп. Я сделаю так, чтобы они мною гордились деп, аябай эмелерди жазган экен. Я буду сыном отца деп. Анан каникулдарда айылга жөнөтчүбүз да. Ошолорду жазыптыр. Кимге кандай алып жардам бергендерин, аяк бияктарын жазып, анан ошо аягында ошентиптир. Папасынын ошону окуп алып, давлениеси көтөрүлүп кала жаздады. Дагы тетрадьдарын чуклагандан корком, дагы ушундай нерселер чыкса да чыдай албай калам деп. Голосовойлорду албайм. Эрнурдун апасынын айтымында балдардын өлүмүнө алып келген окуя башы март айында WhatsApp группаларда башталган. Учурда иш сотто каралып жатканына жана чечим чыга электигине байланыштуу балдардын аты жөнүн толук ачыктай албайбыз. Андыктан алардын аттары өзгөртүлдү. Алгач Кара Балта шаарындагы Түрк лицейи менен Бишкек лицейинин окуучуларынын ортосунда чыр чыккан. Кийин балдар жекеме-жеке дагы мушташкан. Анда Эрнур жекеме-жекеге чыккан Умар аттуу жигитти жыгып, бул учур видеого тартылып, TikTokко жарыяланып кеткен. Видео өчүрүлүп кеткендиктен таба албадык. Нуржамал Сарыкованын айтымында мындан улам Эрнурдан жыгылган балдар өчөшүп, алар кайра-кайра баласын дагы мушташка чакыра башташкан. Ошентип 9-июнда Бишкектеги ботаникалык бакта балдар чогулуп, Эрнур Эркинбек уулун Умар чакырып, анда Эрнур таяк жеген. Ошондо Эрнур досу Атайды жардамга чакырган. Получается, Эрнурга өчөшүп калган эки бала уюштуруп атпайбы? Бычак сайган бала жок аякта. Бычак сайган бала жок. Ал такыр лицейде да окубайт. Ал бүт шаардагы бычак көтөрүп жүргөн шпаналарды ошол жака чакырып атпайбы? Уюштуруп атпайбы ошол жерге келип алып туруп 15 чакты баланы чакырып алып туруп, анан кийин менин балам коркутуп чакырып атышат. Выходи.
Менин балам өлөр алдында айтып кетти ушул нерсенин бардыгын. Ошол мүрзөдө Атайды көмүп атканда, топурак салып атканда менин балам айтыптыр. Атай, ты мне спас жизнь. Как мне жить дальше? Я пойду за тобой, я тебе там буду защищать, деп айтыптыр. Өлөр алдында айтты. Мама, я думал, там двое их только. Мы просто поговорим, жанагы мен жигип койгон балдар менен просто поговорим мирным путем еще раз. Что от них, от меня нужно, деп еще. Келсе, там их много было, они вот так вот группами стояли. Я потом побоялся деди. Мен Атайды чакырдым деди. Мы просто хотели уйти спокойно. Хотели уйти, артынан келип туруп, жана со свистом побежали за ними, барып туруп затылыкка тээп, жыгытып баламды. Анан ошондо Атайга азан кетип атпайбы. Я пришел один, а их много, оказывается. Сможешь приехать ты? А он сразу приехал. Эми сразу болбосо через 20 минут приехал. Ага чейин менин баламды кадимкидей мушташып эметип, анан Атай келген учурда айтып атпайбы, биз уже мирным путем, эми давайте мир, давайте решили вопрос, больше друг друга не трогать деп сүйлөшүп ошентип эметип атса, дагы бирөөсү келип туруп анан кийин, где наш реванш дептир. Эми сами подумайте. Ушу сөздөрдүн бардыгы алар реванш алабыз деп уюштуруп келинген нерсе да. Ооруканада Атайды куткарып кала алышкан жок. Ал 10-июндун таңында үзүлгөн. 5 каргашалуу окуя болгон жерге барып, күбө болгон ботаникалык бактын кароолчусу менен сүйлөштүк. Мен келип могу жерге топтоштурганда айттым, давай кеткиле дедим. Эмне жүрөсүңөр баксам. Байке азыр баттеле кетебиз деп элеметишти. Анан мен жакка бардым. Милиция чакыралы депчи. Десем эле мээлиңиз деди. Чакырсаңыз чакырыңыз депчи. Мен айтып атам, чакыралы деп эле мүнтүзүп кетчү эле. Бирөө бакырган бойдон барып эле тетек барып биздин эмеге барып жабышып жыгылды да. Бизди ит кууп бараттыр. Анан жыгылып эсип туруп калды делдирепчи. Эмне десем, байке мени биякта угрожает, бычак менен союм деп атат. Мени качырыңызчы деди. Анан мен тетик жакта тинде жол бар. Ушуну алып барып тетик забордон, тетикте забор турат. Ошол жерден ушундакта секирип кет дедим. Анан аны кетирип эле келгенче эле бул жерде жашаган бала чалып калды. Байке, скорый чакырыңыз. Милиция чакырыңыз депчи. Ал каяктан келет? Могу жерден уже көрүп калыптыр да, могу жерден сай ийгенчи. Дал ушул жерде болду, окуя? Мына могу жерден болду. Ботаникалык бакта адам аз болчу. Ал жактын адам буту көп баспаган ээн талай экенин көрдүк. Анткени менен ар кимден сураштырып отуруп, ошол күнкү окуяга күбө болгон дагы бир кишини жолуктурдук. Без жолуктурган жигит мотоцикл менен өтүп бара жатып, кокустан топ балдарды көрүп калыптыр. Ал эки тарапты тең, тарагыла деп милиция чакырарын айткан. Буга чейин болгон окуяны эч жакка айтпаптыр. Ал бизге 9-июнда көргөн билгенин айтып берүүгө макул болуп, өзүнүн коопсуздугу үчүн жүзүн жашырууну суранды. Ошол кезде как раз вроде мотоцикл менен жүргөм. Келип өтүп баратсам эле балдар түйүлүп калыптыр. Анан дальше өтө бергем, бирок уже үйгө барсам үй жакка аябай катуу кулат экен да, кыйкырышып сөгүнүп. Анан кайра келип балдар эмне болду десем, жок, это не твое дело, брат, кете бер дейт. Жок, кетпейм, канчанчылыксыңар десем, 2006-2007-лербиз дейт. Аябай көп болчу балдар. Балдар үйүлүп ушунчалык көп болчу, прям талпанын арасынан күч менен эле өткөм да. Ошону өткөндөн кийин түшүнгөнүмө жараша ошол күнү Атай жак тараптан оңго жетпеген эле бала келген окшойт да, видимо. Тигил бала жак көп келген экен, анан ушу. Мен анчалык болуп кетерин ойлоп турдум. Кирип баратканда эле уже мен талпадан келип экөөнү көргөндө 2-3 сөз айткандан кийин эле сразу сайды. То есть мен уже реакция кылып жетишпей калдым да көпчү. Бирок сайган моментти көрдүм. Сайган, төш жагына сайган, ушунда конкретно моерине жеген. Жегенден кийин эле момент талпа разошлась там. Тарады, качты. Тарады, где-то бир мүнөткө да жеткен жок. Прям 60ка жакын бала заматта жок болуп кетти да. Могул жер жыш болчу. Мына ошондо бакка чейин эсептегиле, моерден баштап бакка чейин моерде конкретно балдар талпа болуп турган да.
охранага чалгандан биринчи мен скоройго чалдым. Ушундай болуп атат. Срочно келе алгыла, прям алдына келгиле. Аларга чалгандан кийин милицияга кабарладык. Ушундай сайышып кетишти балдар. Балдар оперлер келди, где-то 15 мүнөттөн кийин уже тигини жүктөп кеткенден кийин. Бизде болсо балдар болуп көтөрүп бардык. 3 тосор болчу, анан мен 4 жагынан кармалып көтөрүп бардык. Ошо оозунан ар кандай суулар чыгып эметип атты. Атай жаман кыйналды да, мояктан заборго чейин көтөрүп барыш. Уже баягы откольчикага жатып калган адам көтөрүш кыйын болот экен. Биз бул окуя боюнча Атайдын шеригинен дагы анонимдүү интервью алдык. Бычакты көрүп калып, Атайды арка тартайын дедим да. Артка колунан арка тартайын деп. Арттан басып бараткам. Анан бир 2-3 метр, 2-3 шагтай калганда сен кыйынсыңбы деп тиги бала айтты. Атай мен кыйынмын, эмне кыласың десе, алып туруп салып бош беренчи. Мен чуркап келип туруп, бир колумду мойнума ыргытып кармап турган кезде тиги балдар качып кетти. Бул иш алгач Октябрь райондук милициясына түшкөн. Кылмышка шектүү катары 2007 жылы туулган Расул аттуу улан кармалып, Чүй облусундагы номер 14 өспүрүмдөр абагына камакка алынган. Шектүү соттук медициналык экспертизадан өткөрүлүп, окуя болгон учурда ал аффект абалында болгон деген чечим чыккан. Бул чечимге Атайдын ата-энеси нааразы болуп, башкы прокуратурага кайрылган. Ал эми Октябрь райондук милициясы Эрнур Эркинбек уулун өзүн өзү өлтүрдү деген жыйынтык менен 13 июлда эле ишин жапкан. Жабыркаган ата-энелер барбаган жерибиз, какпаган эшигибиз калбады дешет. Айласы кеткенде пресс жыйындарды уюштуруп, президент Садыр Жапаровго, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевке дагы бир нече жолу кайрылуу жасашкан. Балдардын классташтары дагы пикет уюштурушкан. Ата-энелердин айтымында ортодо тергөөчүлөр алмашып, иш болушунча бурмаланып, тергөө иши таза жүргөн эмес. Дос баласы бүт показания берди. Келген мага бычакты көрсөткөн, момдай бычак болчу, покажы кандай эле десе, кара кишинин сүрөтү бар депчи. Туалетке ыргыткан, туалетке түшүп кеткен деп биринчи показанияда ошону жазып берет. Анан кийин башка показания уже опытный болуп калды буларчы. Адвокат дегенде баштады дегенде. Үчүнчү показания не помню, жиндүү болуп калдым, я в состоянии аффекта был, көзүм караңгылап жерден таш алып, колума бирденке тийди, ошо мен сайбедим деп. Следователь ГУБДга өткөндөн кийин анан баягы показанияны карап, берки баланы чыкырса, ал айтып берди, ооба бычакты туалетке өчүрүлгөн. Мен өзүм төлөп берип, следовательдер барып, бүт камерага снимать этип, ошол жерден бычакты алып чыктык. Описание боюнча все совпадает. Кылмыштын биринчи куралы болгон бычакты милиция эбак эле издеп табышы керек эле. Бирок Атайдын атасынын айтымында 3 айдан кийин гана таап алынган. Биз учурда Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматына маалымат суроо үчүн чалып жатабыз. Мен буга чейин аларга тынбай максаттан дагы кайрылып, 6 айдан бери тергөө иштери кандай жүрдү, кандай жыйынтыктар болду, маалымат берип коюңуздар деп өтүнгөн болчумун. Бирок тергөө иши ачыктагандан баш тартышкан. Азыр дагы өзүңүздөр көргөндөй кайра чалып жаткан учурубуз, чалууларыбызга жооп беришпей эле. Биз бул ишти караган тергөөчү Шаршен Суранчиевдин өзүнө дагы чалдык. Азыр Жок, мен иштеки боюнча жооп бере алам, кечип койгом. Эмне үчүн? Тергөө иши азыр кайсы стадияда айтсаңыз? Өзүңүздөр көргөндөй бул окуя боюнча тергөө ишин жүргүзүп жаткан тергөөчү суроолорго жооп берүүдөн баш тартты. Себебин сураганыбызда ал эмне себептен жооп бере албасындагы айтып түшүндүргөн жок. Биз андан өтө маанилүү бир маселени сурамакпыз. Өзүңүздөр уккандай, кылмыш болгон жерде 10 адам чогулган. Күбөлөрдүн айтымында бычак сайды деп кылмышка шектелип жаткан Жаранды башка бир Эрнурга өчөшүп жүргөн балдар чакырышкан. Анан кандайча кылмыштан соң жалгыз гана бир адам шектүү болуп калат. Натыйжада ал дагы аффект абалында болгом деп жазасын жеңилдетип кеткени жаткандай. Эмне үчүн тергөөчү кылмышты оорлоткон айкын факторлорду эсепке албай жатат? Эмне үчүн башка балдар шектүү катары өткөн эмес? Биз мына ушуларды сурамакпыз. Тергөөчү жооп бербей жаткан чакта жабырлануучу Атайдын атасы Ниязбек Ажыгулов кылмыш болгон жердеги балдардын биринин атасы милицияда иштегени буга себеп деп эсептейт. Следовательдечи, мисалы, районный следователь, анындагычы, ал деле ачайын деди. Ачайын десе верхушкадан команда келди биякачы. Келди, четкий команда келди. Анан ал болсо акырын мындай эптеп жазып туруп, кокуй будан кутулайынчы деп туруп тээп койду.
Башында жакшы эле башталып отыр. Башында жакшы башталган, тияктан келген уже, атасы подполковник. Бүт жери давка, где-то или министрдин одногруппниги же досу же кандай мен түшүнбөй койдум. Же бирөөнүн куда сөөгү недоступный болуп атат да, бул болчу. Акча берилип атабы? Жогору тараптан команда келген келбегенин ырастай алган жокпуз. Бирок кылмыш болгон жердеги балдардын биринин атасы милицияда жетекчилик кызматта иштээрин биле алдык. Мага Нурдин Кипиракунов деген киши керек эле. Биякта жок эле алар. Каякта? Элдыга кеткен. Эмне себептен? Айткан эмесам, эмне себептен кеткен. Ал бул жактын кандай жетекчисиби же башчысыбы кандай? Башчысы. Кызматын толук атасаңыз сураныч. Эртең келсеңиз толук маалымат беребиз. Биз азыр бул иште күбө катары суралып жаткан балдардын биринин атасы Кипиракунов Нурдин аттуу кишинин Ички иштер министрлигинин баңгизатка каршы күрөшүү кызматынын кинология борборунда жетекчилик кызматта отурарын тактадык. Атайдын ата-энесинин айтымында бул киши тергөө ишине таасирин тийгизип кийлигишип жатат. Ошондой эле алар бул киши кызыкчылыктар кагылышы болбосун деген максатта убактылуу ээлеген кызматынан четтетилгенин дагы айтышууда. Бирок өзүңүздөр көргөндөй, бул жердеги кызматкерлер ал кадимкидей эле иштеп жатканын, сиз ага эртең келсеңиз жумуш ордунда болот деп айтышты. Биз азыр Кипиракуновдун өзүн иш ордунан таба албаганыбызга байланыштуу телефон чалып көрсөк. Абоненттин телефону өчүрүлгөн же жеткиликтүү эмес. Сураныч СМС жөнөтүп же бир аздан кийин чалыңыз. Өзүңүздөр көргөндөй биз Кипиракунов Нурдинге чалып, анын бул боюнча пикирин сурап, микрофон суналу дегенбиз. Бирок анын телефону өчүк болуп чыкты. Дагы да болсо биз анын бул боюнча пикирин укканга даярбыз. Сиз медиа хатты көрүп жатасыз. Менин аты жөнүм Асель Шамилова. Биз менен калыңыз. Балдардын ата-энелери кылмышка шектүү жаранды аффект абалында деп корутунду чыгарып берген эксперттерге дагы нааразы. Эчтекеден коркпогон үчүн артында бир смелый бирөө турат. Чөткү бирөө турат. Ошондой үчүн булар деген ошо коркпой туруп ушундай экспертиза чыгарып беришкен да, состояние аффекта деп. Себеби эгерде мындай эртеңки күндө эмне болот дегенден корккон киши кокустан келип текшерип, бизди текшерип калышса, состояние аффекта болбой калса эмне болот деп коркот да. Булар бирөөгө аябай ишенип атышат да. Организаторду таба турган болсок, бул жерде группа кетеби? Группа кете турган болсо, срок бардыгына берилет, бирлик иши берилбейт. Группадан качып атышат. Группадан качып атышат. Бул негизги максат. Биринчиден, экинчиден группанын организатору ошол өлтүргөн бала кандай срок алса, убийца кандай срок ала турган болсо, организатор такой же срок получит. Ошондон качып атышат. Кыргызстандын кылмыш жаза кодексинин адам өлтүрүү беренесинде эгерде кылмыш адамдардын тобу тарабынан жасалса 15 жылга чейин же өмүр бою эркиндигинен ажыратуу каралган. Эмне үчүн башка балдардагы шектүү катары суракка алынган эмес? Кылмыштын биринчи куралы бычак. Эмне үчүн 3 айдан кийин гана тергөөчүлөрдүн эсине келген? Аффект абалында дегенди кандай түшүнсөк болот? Бул боюнча адвокат, мурдагы тергөөчү Замир Узенов буларды айтты. Бул жерде тергөөнүн салакылыгы бул деген баягы неме да, налицо дегендейчи. Бул деген тергөөчү биринчи кезекте жана башында айттым го, эгерде жаракат эмне менен бычак эксперттер, судмед эксперттер сразу эле вскрытие кылгандабы же ага чейин тилөө кезинде баягы рананын өзүн карап туруп эле характерный жанагы жаракаттарын көргөндөн кийин алар сразу эле айтат, бул жерде колото резаная рана дейт, же болбосо жөн эле баягы эмне менен сайылган, тупым предметом или острым деп булар сразу эле эксперттер берип коет, бул бычак менен сайылган депчи. Ошондой эле тергөөчү биринчи кезекте бардыгын таштап коюп, ошол жанагы бычакты издеш керек болчу да. Жабырлануучунун ата-энеси өзүнүн жеке каражатын кетирип, эмне үчүн алар 3 айдан кийин барып тетиги жана дааратканадан барып алып чыгыш керек анычы. Аны деген сразу эле тергөөчү өзү кылыш керек болчу да. Ал жерде организаторлор такыр башка балдар болгону үчүн ошо алар дагы мындай күбө катары эмес, шектүү катары суралышы керек беле?
жоопкерчилик ошо в любом случае кандай болгон күндө дагы ошо сайып салган адамдын күнөөсү бар. Экинчи маселе ал жанагы беркилерди ошону уюштуруп, ошого түрткү болгон дегендечи. Ошол ситуацияда ошондой кылып туруп жагдай алып барып, жана ызычуу кылып, анан буларды уруштуртуп, экөө бири-бирин аябай неме кылып туруп, ошо бычак сая тургандай деңгээлге состояние алып келип туруп, анан бычакты кармата койсо, мен эми бол бүтүп калды, эми сайып ташла дегендей кылып туруп берип койсо, анан кийин тиги сайып таштаса, ошондо беркилердин немеси участиясы да эметип калат да, ал аркында караш керек болуп калат. Негизи аффект алабында дегенге ишенсе болобу? Сиздин жеке пикириңиз деле. Мисалы биздин практикада деле жүрөбүз да, бул мында ошол акыбалдачы, аффект состояниедачы, ошондо болгондо адам полностью ошол моментте, ошол секундта полностью өзүнө отчет бербей калат да, бербей калыш керек. Вообще өзү эмне кылып атканын билбей калыш керек да. Чтобы адамды жинди кылып коюш үчүн мунун жанагы бир туугандарынын арасында ошондой жин оорус менен ооругандар болгонбу, болгон эмеспи, ата-энеси кандай, бала өзү окуп атканда кандай ошондой бир оорулар эме байкалганбы, байкалган эмеспи, эже мугалимдерди сураш керек, жакын моунда тааныштарын ошолордун баарын сурап, андан тышкары еще аффект болуш үчүн бул жанагы экспертизага барганда бул айтыш керек. Бул эмнеге ошол баягы ошо бул адамдычы, мисалы адамды өзүнөн чыгарып жибериш үчүн эмне деген сөздү айткан, ачууну тез келтире турган бир момент болуш керек. Анан ал моменттен кийин дагы бул өзүн жоготуп коюш керек, эмне кылып атканын билбей калыш керек. Ошондой учурда, калган учурда андай болбойт ал жөнүндө. Бүгүнкү күндө балдар арасындагы топ мушташ рекетчилик Кыргызстандагы орчундуу көйгөйлөрдүн бири. Мындай учурлар буга чейин дагы катталып келген. Өспүрүмдөр арасында акча опузалап же коркутуп, бири-бирин уруп сабаган, керек болсо өлтүрүп койгон, үрөй учурган жаңылыктарды мал менен көрүүгө болот. Былтыр Бишкек шаардык мэриясы мектеп окуучуларынын арасында топтошуп мушташуу, рекетчилик көбөйгөнүн билдирген. Биз кылмышка шектелип жаткан өспүрүмдүн дагы сурактай берген көрсөтмөсүн окудук. Ал күнөөсүн мойнуна алып, болгон окуяга өкүнүп жатканын билдирген. Анын айтымында ал Атай Ниязбек уулу менен тааныш дагы болгон эмес. Биз айыпталуучунун апасына байланыштык. Балам өзү 5 мал намаз окуйт, бияка намазканага барат, жаңы эле эмеден келген, дааваттан келген. Өзү жакшы эле болот, 9 класста окуучу, 9 школда окуучу, жакшынакай эле, мындай спокойный эле, кишиге жамандыгы жок эле, ушундай болчу да, мындай эчтекеге мындай ак көңүл, ушундай ак көңүл үчүндө чыкырса эле бара калып атат. Анан баламдын жанына барганда деле сүйлөшө албайбыз, ыйлайбыз. Эдени бакыштырып жаратып турбай балам, жаш бала. Өзүнүн мөөнү ушинтип кырсыктап калды, биз деле түш көрсөк түшүбүзгө келбеген нерсе болуп кетти. Баламды ойлогонго 1 мүнөт убактым жок, чоңгусу күнүнө ыйлайм. Күнүнө ар кайсысын ойлойм. Конечно, күнөөлүүбүз. Атайга дагы жалкам, алар да сындап атат. Анын атасын ойлоп ыйлайм, Атайды ойлоп ыйлайм. Кая өз баламдын тетиякта отурганын ойлойм. Негизи балаңыз буга чейин бир мушташтарга ушундай катышып жүргөн эмес беле? Жок, катышкан да эмес. Мына Кудай турбайбы, өтүм турат, мен өзүм намаз окуп атам алтыным. Дейле мынтип катышып, мынтип бар бала менен мушташкан жаңы эмес. Негизи бул окуя Кыргызстандагы жалгыз эле учур эмес. Интернеттен карап, мындай мушташтардан майып болуп калган, керек болсо өмүрүнөн айрылган мындан башка ондогон учурларды кезиктирдик. А бул иликтөөнү жасаш бизге абдан оор болду. Бул жердеги эки өспүрүмдүн өлүмү, чырылдаган ата-энелердин көз жашы бир топ ойго салды. Мындай окуяларды кантип алдын алса болот? Эми күнөөлүүлөр тиешелүү жазасын алабы? Тергөөдөгү шалаакылыкка кандай чара көрүлөт? Алдыда байкап турабыз. Берүүнү мен Асель Шамилова алып бардым. Аман туруңуз.